Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акшолпон Койчиева. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Элдин жапырт каршылык акциясына карабай Гонконгдун лидери карама-каршылык жараткан мыйзамды өткөрүүнү көздөп жатат. Көп жыл бийликте турган казак лидери Нурсултан Назарбаевдин талапкери шайлоодо жеңди. Каршылыктар менен коштолгон шайлоодо мыйзам бузуулар болду дейт байкоочулар. Кичинекей Ханзаданы жазган автордун өлүмү ушу күнгө чейин табышмак болуп келди. Бул боюнча соңку табылгалар. Кылмыш жасады деп шектелген кишилерди Кытайга экстрадициялоо жөнүндө мыйзамга катуу каршылык билдирген демонстрацияларга карабай, Гонконгдун лидери аны өткөрүүгө камынууда. Бейжиңдин колдоосуна таянган Керри Лам бул мыйзам аймактагы өзгөчө эркиндиктерди эч кандай чектебейт деп айтууда. Бирок көпчүлүк буга ишенген жок. Бүгүн элди таркатуу маалында полиция менен кагылышуулар болду. Ири массалык каршылыктарга карабай, Гонконг өкмөтү элди тоготпой турат. Жүрүшкө чыккан элдин саны боюнча талаш тартыш жүрүүдө. Бирок ага 100 миңдеген адам катышканы анык. Кытайга экстрадициялоого каршы нааразылыкка чыккан демонстранттар шаардын көчөлөрүн бөгөштү. Гонконгдун администрация башчысы Керри Лам эл менен баарлашуу болгон жок деп кемчиликти дароо мойнуна алды. Бул толуктоого көз карашын билдирип, биз менен макул болуп же каршы чыккан, биз жасаган ишти колдоп же жактырбаган Гонконгдун ар бир жаранына ыраазычылык билдирем, деди Керри Лам. Нааразылыкка чыккандар эл аралык издөөгө алынган кылмышкерлер учурда эч тартынбай, шаарда жашырынып жүргөнүн түшүнбөй жатышат, дейт ал. Деген менен юристтер, соттор, окумуштуулар жана ишкерлер бул мыйзам долбоорун сындап чыкты. Өзгөртүүлөргө ылайык экстрадицияга оор кылмышка баргандар гана тартылат деген чектөөгө карабай, коомдун ар башка катмарындагы адамдар нааразылыкка кошулууда. Гонконг бул чектөөнү жазадан качкан кылмышкерлерге карата киргизди. Биз айталы дегенибиз, коргонуучуларды Кытайга жибербеш керек. Себеби ал жерде соттор калыс эмес. Киши канчалык күнөөлүү болгон күндө да ал калыс соттолушу керек. Ошого кабатырбыз. Биз учурда Кытайда сот системасы адилеттүү экенин көргөн жерибиз жок. Келечекте шаарга сапарлап келгендер да Кытайга экстрадицияланышы мүмкүн. Мурунку британиялык колония Кытайга кайтарылып берилгенде айтылган убадалар бузулду деп, чет өлкөлүк өкмөттөр да бул өзгөртүүнү сынга алууда. Биз 1997 жылы чыгып кеткенден кийин бул Гонконгдогу мыйзамдын өкүм сүрүүсү жана автономиясы кептелген эң олуттуу маселе. Бул Гонконгдун мыйзамдуу автономиясына берилген кепилдикке карама-каршы келет. Гонконгдун администрация башчысы келерки күндөрү мыйзамды сүрөй турганын айткандан кийин эми чыңалуу күчөшү мүмкүн. Гонконгдун түзүлүшү боюнча анын мыйзамын колдоого кепилдик берилген. Каршы чыккандар эми алардын көчөгө чыгуудан башка айласы жок экенин айтууда. Шайлоочулардын укуктарынын сакталбаганы Казакстанда өткөн президенттик шайлоого көйлөкөсүн түшүрдү, дейт эл аралык байкоочулар. Убактылуу президент Касым-Жомарт Токаев 70%дан көбүрөөк добуш менен жеңип, атаандаш болуп чыккан оппозиция өкүлү Амиржан Косанов 16%дай добуш алды. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюму билдиргендей, добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар, каршылык билдирип чыккандарды камоо эл аралык талаптарга маани берилбегенин көрсөттү. Шайлоо учурундагы окуялар Казакстандагы жаңы саясий доордун башталышынан кабар береби? Бул суроо менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев Борбор Азия боюнча эксперт Чынара Эсенгулга кайрылды. Ушул Казакстандагы шайлоо учурундагы окуялар кандайдыр бир жаңы саясий доордун башталышынан кабар береби? Эми саясий доорду кандай түшүнсөк, ошонун негизинде жооп болот го дейм. Саясий доор жаңы президент келгендиктен бир жагынан жаңыланды депсек болот. Бирок чындыгында мазмунуна келгенде, албетте Нурсултан Назарбаев Токаев мырзаны көрсөтүп, ушу Нур Атаны биз шайлаган бул киши, биз көрсөткөн киши деген үчүн мүмкүн эч кандай жаңылык деле болбойт. Жаңы доор баштала элек, ал анткени жаңы муун келип, жаңы адамдар келип, жаңы реформаларды кыла турган адамдар келгенде, ошондо мүмкүн саясий доор жаңыланды деп айтсак болот го дейм.
Мына бул шайлоодо биринчи жолу Казакстандагы мына ушул оппозициялык талапкер 15%дан ашуун добуш алды деп жазып жатышат. Бирок азыркы учурдагы казак оппозициясынын абалын кандай деп мүнөздөсө болот? Эми ачыгын айтканда Казакстанда саясий оппозиция бар деген анден туура эмес болуп калат го. Анткени биз билебиз, ушу Нурсултан Назарбаев өзүнчө система курганда саясат жакта, саясий чөйрөдө мындай эркиндик болгон жок, плюрализм жок, конкуренция программа дегендей башка ойлордун Казакстанга башкача көз карашта болгон ойлор айтылган эмес да. Ошол үчүн чындыгында келгенде оппозиция менимче жок. Оппозициянын баары сиз айткандай сыртка чыгып кеткен. Анан ошондуктан ички оппозициянын жөнүндө айтыш мүмкүн эмес го дейм да. Мына бул шайлоодо биринчи деген сөз көп айтылды. Анткени биринчи жолу Нурсултан Назарбаевдин талапкерлиги жок шайлоо өттү. Биринчи жолу митингдер менен коштолду деп айтып атат. Негизи эле ушул Токаевдин президенттик стили кандай болот? Мына буга чейин Борбор Азияда Өзбекстандын президенти алмашканда мурдагы эле Каримовдун багыты менен кетет деп ойлошкон, бирок ал абдан бир өзгөрүүлөрдү жасады да. Токаев мырзадан ушундайды күтсө болобу? Жок, бул жерде Казакстан менен Өзбекстанды салыштырган туура эмес болуп калат. Анткени 91-жылдан бери өнүккөн модельдери такыр башка. Ошол үчүн бул жерде Казакстанда башка кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот дегенден алыс болуш керек. Мен анткени Токаев мырза анан Назарбаев бир муундун өкүлдөрү, анан ушу Нур Отанда бир партиядан чыгып, бирок чындыгында бул ошо үй бүлөлүк партия экенин билебиз. Ошо Нурсултан Назарбаев семьясы үй бүлөсү чоң ролду ойногон партия экенин билебиз. Анан бул жерде Дарига Назарбаева спикер болуп турганда, деги олигархтар ошо президенттик үй бүлөгө жакын болуп турганда, ушу Токаев мырза каршылыкка чыгып башкача бир реформалар жасайт деген болбойт го дейм да. Анткени артында тура турган өзүнчө партиясы же күчү жок ал адамдынчы. Ошондуктан албетте бул ошо мурунку айтылган курсту жазалган, мындай белгиленген курсту эле улантып, ошо кандайдыр бир жаңы муун, бирок ошол эле азыркы Нур Отандан ичинен чыга турган жаңы саясий өкүлдөр даяр болгучакты ошо мындай переходный, чындыгында ошондой бир транзит кылыша турган президент го дейм. Борбор Азия боюнча эксперт Чынара Эсенгул менен маектешкен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев болду. Казакстанда жекшембиде болгон президенттик шайлоонун алдын ала эсеби боюнча Касым-Жомарт Токаев 70тен ашык добуш менен жеңип чыкты. Ушул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефонуңар аркылуу биздин интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ал үчүн бизди bbc.check.com/кыргыз деп излеңиздер. BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программаны улантабыз. Орусияда алдыңкы 3 газета биринчи бетине чоң тамгалар менен 5 Иван Галунов деген бирдей тема жазып чыгышты. Журналисттик иликтөө жүргүзгөн кабарчы өткөн аптада камакка алынып, ага баңгизаттарын сатуу менен алек болгон деген айып тагылды. Бирок коомчулук Галунов коррупцияны жазып чыккан үчүн кармап кетишти деп аны колдоп чыгууда. Индиянын түндүгүндө 8 жаштагы мусулман кызын зордуктап өлтүргөнү үчүн күнөөлүү деп табылган 3 киши өмүр бою абак жазасын алышты. Далилдерди жок кылган 3 полиция кызматкери болсо 5 жылдан абакка кесилишти. Кызды өткөн жылы уурдап кетип, Индус храмында өлтүрүшкөн. Лондондо 2017 жылы өрттөнүп кеткен көп кабаттуу үйдүн аман калган тургундары америкалык 3 фирманы сотко берүүдө. Алар муздачкыч жасаган Whirlpool фирмасына, курулуш затын чыгарган Arconic жана Silatex компанияларына айып коюшууда. Компаниялар тергөө жыйынтыгын күтүп жатат. Гренфелл мунарасындагы өрттө 72 киши каза тапкан. Пакистандын мурунку президенти Али Асиф Зардари акчаны адалдаштыруу айыптарына байланыштуу камакка алынды. Коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү билдиргендей, миллиондогон доллар каражатты адалдаштыруу үчүн ондогон жалган банк эсептери ачылган. Зардари мурдадагы коррупцияга байланыштуу түрмөдө отуруп чыккан. Ал күнөөсүн четке кагып, саясий куугунтуктоого алынгандыгын айтууда. 2000 жылы франциялык суучулдар Кичинекей Ханзада аттуу чыгарманын автору Антуан де Сент-Экзюпериге таандык болгон учактын калдыктарын табышкан. Ал 1944 жылы июль айында Корсикадан учуп, ошол бойдон дайыны табылбай калган. 5 суусучулардын бири Люк Ванрел менен деңиз түбүндөгү табылга жөнүндө маектештик.
Кичинекей Ханзада аттуу белгилүү аңгеменин автору Антуан де Сент-Экзюпериге таандык учактын калдыгын жер ортолук деңиздин туш тарабынан узак убакыт бою издеп жатып эми таптык. Бул кичинекей Ханзада жашайт деген жерге айланды. Мен үчүн ал Марсельдеги суунун түбүндөгү үйүндө жатат. Антуан де Сент-Экзюпери жаш балдар үчүн жазылган кичинекей Ханзада аңгемесинин автору гана эмес, Францияда бүтүндөй эл сыйлаган акын, аристократ, журналист жана кесипкөй учкуч болгон. Кичинекей Ханзада жомогу Сент-Экзюперини дүйнөгө белгилүү кылган. Анын өлүмү тууралуу табышмактуу уламыштар айтылып келет. Сент-Экзюпери аба чалгындоо миссиясы үчүн Бастия шаарына жакын Боргодон учуп чыккан. Экинчи дүйнөлүк согуштун аяк ченинде ал жер ортолук деңиздин түндүк батышындагы Корсика аралынан учуп чыккан боюнча дайынсыз жоголгон. Германия тарабынан атып түшүрүлгөнбү же жөн гана кырсыкка учураганын эч ким билбейт. Биз ал Марсельди көздөй учуп бара жатканда Тулондо немис пулемотчусу атып түшүргөн болуш керек деп ойлойбуз. Себеби 1998-жылы бир балыкчы учактын сыныгын кичинекей билерик менен кошо торуна илип алган. Таң калыштуусу билерикте Антуан де Сент-Экзюпери деген ат жазылган. Мен ошол учактын сыныктары тууралуу билгем. Анан аны изилдөөнү чечтим. Сыныктын негизги бөлүгү 87 метр тереңдикте болгон. Ал жээктен 2 чакырым алыстыкта. Биз адамдын сөөгүнүн калдыктарын көрө алган жокпуз. Бирок мен учактын калдыгынын артынан ак чүпүрөк таптым. Аны чыгарууга аракет кылып, мойнума орогонумда көз алдыма кичинекей Ханзада ак чүпүрөгү менен өз дүйнөсүндө учуп бараткандай элес келди. 2000-жылдын майында учакты расмий түрдө аныктай алдым. Себеби учактагы техникалык белгилер Сент-Экзюпериге гана таандык экенин көрдүк. Учурда жаш балдарга кичинекей Ханзада китебин белек кылууну жакшы көрөм. Бул китеп чындыкты чагылдырганы менен дүйнөгө белгилүү болгон. Анда эң керектүү нерселер көзгө көрүнбөйт. Аны жүрөктө гана ачык көрүүгө болот деп жазылат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Формула 1-дин Канада Гран-присинде Феррариге 5 секундалык пенальти коюлуп, Себастьян Веттел утулуп калды. Веттел башкы атаандашына каршы кооптуу айдады деген негизде пенальти алып, натыйжада Льюис Хэмилтон жеңип алды. Ушуну менен Хэмилтон быйылкы 7 жарыштын 5-өндө жеңишке жетип отурат. Ошентип Мерседестин айдоочусу дүйнөлүк чемпионатта 29 упай айырма менен алдыра турат. Аялдардын футбол боюнча чемпионатында Аргентина менен Жапония ойноп жатат. Бүгүн кечинде Канада менен Камерун беттешмекчи. Кечээки оюндарда Англия 2-1 эсебинде Шотландияны утту. Бразилия 3-0 менен Жамайканы, Италия 2-1 менен Австралияны утуп алышты. Бир айга созулчу чемпионат өткөн жума күнү Парижде башталды. Улуттар лигасында таймашты өткөрүп жаткан Португалия Нидерландияны утуп алып, соңку 3 жылдагы экинчи жеңишине жетти. Европалык чемпиондор Портодо өткөн оюнда 1-0 деген эсеп менен жеңип чыкты. Топту оюндун экинчи жарымында Гонсало Гедес киргизди. Чемпионатта Англия 3-чү орунду ээледи. Жаңылыктардын соңунда сиздерге кызыктуу жарышты көрсөтө кетели. Эгер офистерде иштесеңер, бул отургучтарды дароо тааныйсыңар. Баягы эле жапондуктар бул жолу 200 метрлик аралыкта офис отургучтары менен жарышка чыгышты. Ага 55 команда катышты. Ал эми байгеси 90 килограмм күрүч. Ар бир команданын 3 айдоочусу кезектешип, 2 саат ичинде мүмкүн болушунча көп жолу айланып чыгышы керек. Утуп чыккан Китсугава Унью командасы отургучтарын 400 километр алыстагы Киото шаарынан эрикпей ала келишиптир. Эртең Бишкектегилер отургуч менен жарышка чыкпаса болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарек bbc-kыргыз.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радиосу уга аласыздар. Биз болсо программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.